Кыргыз Республикасынын 2010-жылда кабыл алынган Конституциясынын 29-беренеси. Ар бир адам жеке турмушунун кол тийбестигине, ар намысынын корголушуна укуктуу. Ар бир адам кат кабар алышуунун, телефондук жана башка сүйлөшүүлөрдүн, почта, телеграфтык, электрондук дагы бөлөкчө жол менен кабарлашуулардын купуялуулугуна укуктуу. Бул укуктарды чектөөгө мыйзамга ылайык жана сот актысынын негизинде гана жол берилет. Ушундай эле тастыктоо Жарандык кодекстин 20-статьясынын 1-бөлүгүндө да көрсөтүлгөн. Мыйзамда берилген учурлардан тышкары, адамдын макулдугусуз анын жеке турмушу тууралуу маалыматты, жашыруун маалыматты жыйноого, сактоого, пайдаланууга жана жайылтууга жол берилбейт. Ар бир адамга купуя маалыматты, адамдын жеке турмушу жөнүндө маалыматты укук ченемсиз жыйноодон, сактоодон, жайылтуудан коргоо, анын ичинде соттук коргоо кепилденет. Ошондой эле укук ченемсиз иш-аракеттер менен келтирилген материалдык жана моралдык зыяндын ордун толтуруп алуу укугуна кепилдик берет. 33-берене. Ар ким маалыматты эркин издөө, алуу, сактоо, пайдалануу жана аны оозеки, жазуу жүзүндө же башка ыкма менен жайылтуу укугуна ээ. Кыргыз Республикасынын Жарандык кодексинин 19-статьясы. Өз сүрөтүнө болгон укук. Кандайдыр бир адамдын жарыяланган фотосүрөт, кинофильмди бул адамдын макулдугусуз жарыялоого жана таратууга эч кимдин укугу жок. Сүрөттү жарыялоо жана таратуу мыйзамда белгиленген учурларда гана мүмкүн. Эгерде сүрөттөгү адам акы үчүн сүрөткө түшсө, анын сүрөтүн жарыялоого жана таратууга ал адамдын макулдугу суралышы мүмкүн.